Анан кейін мына жанагы мен иним Шайырбек жөнүндө айтылып атпадыбы? Ал депутат болуп келди, иниси тияк бияк депчи. Шайырбектин шайлоо кампаниясында жүргөндө, шайлоо кампаниясы башталганда, чтобы ар түрдүү сөздөр, башкалар болбосун деп туруп, мен ага айтып, мамлекеттен чыгарып жибердим. Ал шайлоого 2 күн калганда гана мамлекетке келди. Анын паспортундагы кирген чыкканын текшерсеңер болот. Кээде 3-чү күнү келди, 4-чү, 5-чи күн 2 күн гана эл менен жолукту. 2 күн күнүнө 3-төн кылдырып 5-6 жолугушуу өткүздү. Анан ал эл тарабынан шайланып келди. Эмне үчүн? Конечно, анын жеке өзүнүн заслугасы болбосо дагы, ал жерде менин заслугам бар. Себеби көптөгөн жылдардан бери мен ал жерде депутат болгонмун, көптөгөн жылдар шайланганмын. Элге тынбай ар дайым жардамымды берип келем. Мындан ары да өмүр өткүчү жардам берем. Анан мен кече шайырды чакырып айттым. Эми иним көптөгөн ушундай критикалар айтылып атат. Эми үйдө бир эле саясатчы болуш керек. Бир эле саясатчы болуш керек. Сен саясатчы болбой эле кой. Элге бере турган жардамыңды итак эле ошакта бере бер. Мандатыңды тапшырып бер деп мен аны айттым. Конечно, ал эл тарабынан шайланган, бирок ошондой болсо дагы ал мен айткан сөзүмө макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет. Жана эч кандай биздин Ташиевдердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Мен саясатка кеткенден келип алып боло берсин, жүрө берсин, башкара берсин. Себеби биз муну өзүбүздүн өткөн тарыхыбызда көрүшүбүз керек, өткөн президенттерибизде, өткөн башкачыларыбызда, ошолордун деле жакындары, ошолордун деле бир туугандары жана башкалар мен да кошо башкарышам, жанында жүрөм, колдоймун, жардам беремин деп жүрүшүп, мына кандай акыбалга келишти. Бизде андай болбойт. Мага менин инимдин саясаттагы жардамынын кереги жок. Анын саясатта туруп мени колдошунун кереги жок. Кудай кааласа мен өзүмө ишенем. Мени кудай кааласа эл колдоп турат. Кылган ишимдин баардыгы таптаза болгондуктан мен Шайырды айттым. Шайыр макул болду. Буюрса, ушул кийинки аптада келеткан 3-чү күнү заседание болобу? Ошо күнү тапшырып чыгып кетет. Вот один вопрос, может быть, вы до этого объясняли, возможно, я не услышала, именно попадала. Почему задержание Болота Темирова совпало с этим расследованием, это первое. Второе, чуть-чуть вопрос не по теме, но вот чтобы развеять сомнения относительно вас, то, чтобы нас уверять, что вы никаким образом не задействованы в коррупционных каких-то действиях. Вот почему средства, которые аккумулируются в преступления от коррупции, они находятся на спецсчетах силовых органов и не переводятся в общий контекст? Так, уважаемые журналисты, по поводу совпадения объявления или то есть, показания вот этого ложной передачи и его задержания, это ни в коем случае, это чисто механические как бы совпадения. Потому что я вам объяснил, что его расследование никоим образом не наносит урона моему имиджу. Почему? Потому что это все ложь. Это все как бы подставлено. Это все для того, чтобы лишь бы каралап жала жабыш үчүн болгондугу мына көрүнүп турат. Так, ал эми анын кылган кылмышы боюнча мен айтып атпаймынбы? Мен Болотту журналист катары, журналисттер эч ким эме болбош керек. Журналисттерди биз ар дайым колдоп кубаттап жүрүшүбүз керек. Болотту мен азыр ушул эртемен да сүйлөштүм. Мына азыр келгенде да сүйлөштүм. Азыр чыгып да сүйлөшөмүн. Түрмөгө камабай эле. Ошол сыртта жүрүп эле расследованиясын өткүзө берсе экен деп ошону аракет кылам. Ошол мен азырынча ошол кылган мындай бир аз болсо дагы аракет кылам мен ошону. Так? Айтып вилаят эткенге. Бул бир. Экинчи, эмне айттыңыздар? Вот спецсчет по борьбе с коррупцией. Уважаемые журналисты, в прошлом году по борьбе с коррупцией нами было собрано из коррупционеров, разных нарушителей закона, с имуществом и финансовыми средствами около 8 миллиардов
долларов. 8 миллиардов сомов. 8 миллиардов сомов. Из них какая-то часть, большая часть, где-то, я не знаю сколько, но большая часть, где-то, ну, даже гораздо больше части, может 5-6 миллиардов уже находится у государства. Остальные, которые там находятся в нашем спецсчету, они будут переводиться по мере принятия решения по данному уголовному делу. Судебное решение, закончить расследование, все другое. Там много следственных мероприятий. Поэтому они у нас пока находятся, но как это закончим по мере расследования, мы будем передавать эти средства. Будем передавать, но у нас ничтожная малая часть осталась. Может быть 1/4 или может 1/5 часть осталась. Остальные мы уже передали. Протокол чырвоюнча комментарий Кайсы? чегарасында азыр Адахан Мадумаров сурап жаткан. Урматтуу журналисттер, Адахан Кимсанбаевич боюнча протокол чыруу боюнча менде эч кандай юридикалык маалымат жок. Себеби ал иштин баарын башкы прокуратура тергеп атат. Ошондуктан иштин жагдайлары, анын толуктоолору, анын ичиндеги ар түрдүү иш аракеттердин бардыгы ошол иштин ичинде болот. Ошондуктан мен азыр ал боюнча эч кандай бир юридикалык жактан обоснованный жооп бере албайм. Ал жумуш, ал кылмыш иши, дагы бир жолу айтайын, башкы прокуратура тарабынан тергелип атат, жана жакын арада бүтөт деген ойдомун. Кыргызстандын региондорунда атайын кызматтын имараттары бул мамлекеттин бюджетинен курулуп жатабы же кайсы бир демөөрчүлөр тарабынан? Бул билесиздер, биз атайын кызматпыз. Ошондуктан көптөгөн маселелерди, биздин ичибизде болуп аткан маселелерди биз ачыктаганга милдеттүү эмеспиз. Бирок эң башкысы ошол ГКМБ ушуга чейин эч каралбай калган. ГКМБдын жерлердеги имараттары үстүлөрдөн суулар өтүп, ар түрдүү бир библиотекаларда, же бир концертный залдарда, ар түрдүү жерлерде отуруп иштеп алышкан. Ушуга чейин келген жетекчилер бул боюнча эч кандай кам көргөн эмес, мамлекет жетекчилери кам көргөн эмес. Ошондуктан биз былтырдан баштап кам көрө баштадык. Былтыры 11 райондо жаңы имарат салдык. Бир облустук управление башкармалыктын жаңы имаратын салдык. Жана көптөгөн имараттар дагы деле салынып атат бүгүнкү күндө. Быйылкы жылы биз былтыркыдан дагы бир нече эсе көбүрөөк аракеттерди кылабыз. Өзүбүздүн кызматкерлерге жашоо, иштөө шарттарын түзүп бергенге. Себеби ушул убакка чейин атайын кызматтын кызматкерлери эч кандай каралбай келген. Ошондуктан бул маселелер келип түйүнү эми биз чечип